Айтыңызчы, урматтуу каржы министри, 2018 жылдын бюджети канча таңкыстык менен кабыл алындыр? Билесизби? 10 миллиард. 10 миллиард же 12? 12 миллиард 18 сураттам. 606 миллион таңкыстык. 12 миллиард 606. Аткарылыш кандай болду? 6 миллиард болду. 6 миллиард 453 миллион сом акча план аткарылбай калды туурабы? Жалпы 19 миллиард болду туурабы? 2019 айтыңызчы эми. 2019 жылда 9 ай боюнча айтып бериңизчи. 9 ай боюнча азыр канча 5 миллиард болот. Жо. 5 миллиард сиз билбей экенсиз. Жакшылап айттыңыз. 6 миллиарддан ашык. Азыр 1 миллиард. 6,4 ал 2018. Жо. Sağlık kızmat aytыңызчы, сиздер канча аткардыңыз планды? Канча жетпей атат планга? 2 миллиард 412. Канча? 2 миллиард 412. Бажы кызматы канча жетпей атат? 9 айдын жыйынтыгы менен 4 миллиард. Көрдүңүздөрбү 6 миллиарддан ашып атат. Болду. Мен убактым барын жеп коесуңар. Анан азыркы силер бюджет тап келгенде 9 миллиард таңкыстык менен алып келдик. Мактанып атпайсыңарбы? Аткарылбаганы менен кочкондо дагы 19 миллиард болуп атпайбы 3 жылдан бери? Элди алдап керегин анан көчүк силер 15 миллиард менен алып келгиле да. Силер жылда эле алып келип атасыңар, монда таңкыстыкты биз азайттык деп, дефицитти. А бирок аткарбай атасыңар. 2018 аткарылган жок, 2009 аткарылбайт, 2020 дагы деле аткарылбайт. Эми тактоочу суроо эми неменен соода катнаштын көлөмү боюнча сиздер айтып атпайсыздар, көмүскө экономиканын көлөмү 21% депчи, бул жомок. 50%. Өзүңөрдүн өкмөт айтып атат. Анан импорт боюнча 5 миллиард, экспорт боюнча 2 миллиард болчу. Аткарылдыбы? Мен экономика. Аткарылды. 7,1% болду. Ошончого чыктыбы? Ооба, 18 жылы ошондой болду. 19 жыл суротам. 19 жылда азыр 9 ай, 9 айда өз эмеси менен болуп атат. Биз ойлоп атабыз, ушу динамика менен кетет деп. Жо, азыркы аткарылыш канча? Билбейсиз, көрдүңүзбү? Гострой, сиздер 19-да бюджеттен алып келгенде айткансыздар, 70%дан ашык курулуп калган объектилердин баарын бүткөрөбүз дегенсиздер. Азыр канчасы бүттү? 9 айдан алып калганда. 78 объект бар болчу, ошондо 69 кирген. Бүгүнкү күндө 51 объектти уже бүтүрдүк. Бүтүрдүңөрбү? Таласта кайсы объекттер бүттү айтыңызчы? Таласта Кайсы мектеп бүттү айтыңызчы? Ачылып койдуңар, биринчи сентябрга чейин. азыр 1 минут. Ага чейин мен товарооборот айтып берейинби? 4 миллиард 384. Көрдүңүз жеткен жок. Экспорт 1 миллиард 192. А план 2 миллиард болчу, 3 импорт миллиард 192. экспорт 2 миллиарддан ашык болчу, 2 миллиард 4 болчу. Импорт 5 болчу. Планга жеткен жоксуңар. Анан каяктан айтып атасыңар? План деген жылдын аягы менен планды эметебиз. Жок, мен 9 айдыкын сурап атам да сизден. Ошо 9 айдык аткарылган жок деп айтпайсызбы? Нары кетпейт. Тем просто мына экспорт боюнча 110%, бирок импорт бир аз түшүп калды, бирок жылдын аягына чейин биз кайра жеткиребиз. Кайнардагы мектеп бүткөн жок, 70% эмес 80% бүткөн. 2012 жылдан бери атат. Көкдөбөдөгү Шамаратов Фигатайт менен мектеп бүткөн жок. 2012 Турецкий грант менен бүткөн. Аны 80% бүткөн болчу. Ана силер жөн эле калп цифра менен элди алдай бербегиле да. Бир жерде алданган жокпу мен. Мына Карабарадагы 2 мектептин экөөтөн бүткөн жок. 2019 жылы. Молдасан дагы бүткөн жок. Молда басам болсо уже бүтүп атат, бүтүрүп атат. Биринчи сентябрга бүткөн жок. Больницаны болсо бүтүрдүк. Реконструкция капремонт жана ипподромго кетти, основной акча. Аны болсо бүтүрүп атат. Бакытта ушу кайсы больница бүттү? Чат базар. Чат базарга? Же Саманбаевди айтып атасызбы? Алышинский айыл өкмөттөр бүтүрөт го, ошол эме базар больница бүттү да. Бир барып келиңиз, эчтеке бүткөн жок. Кодбек Айылчевич, сиз жакшы нерсени айттыңыздар. Мына салык кызматы менен бажы кызматынын башчылары 6 айлык пландын киреше бөлүгүн аткарбаган үчүн кызматтан алдым депчи. Бул туура нерсе.
аткарбаган киши, ал башкара албаган киши да. Анан бирок салык кызматында ошо планды аткара албаган жетекчилик кызматтан кетиш керек да. Логика боюнча туурабы? Октябрь Свердловск районунда, кийин Октябрь районунда, анан кийин крупный налогчылык башкарманын башчысы болуп 1 миллиард сом планды аткарбай жатып, азыр Ленин районунун начальник болду. Буну кандай түшүнсөк болот? Бул эмне поощрение бул? Шамбетов, Нурмак деген бар экен. Элдин баардыгы айтып атат. Кошелектөрдүн заманы болду атат. 2014 жылы мен азыр интернеттен карап көрдүм. Жомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турган кезде бул жигитти ошо салыкты чогултуу боюнча планды аткарбаган үчүн жоопкерчилиги каралсын деп. Азыр 2019-дун планын 1 миллиард сом крупный налогчылык управление башчысы аткарган жок, аны акырын тиги Ленинский районго жылдырып койду. Эми бул ушул налог көзөмөлдүк коюңуз Кубатбек Алишевич. Пландарды аткарбагандарды эми башчысы кетсе, анан кийин тигилер калып калганы туура эмес болот. Эл арасында ушундай жаман сөздөр көтөрүп көп болуп атпайбы? Ошондуктан эми жакшы бюджет тап келдиңиздер. 9 миллиард таңкыстык менен депчи. Эми баягы жөжөнүн күзүндө санайбыз да. 6 айдын немеси менен карайык. Бирок кандай болгон күндө дагы ийгилик каалайм. Ийгилик каалайм, колдоп беребиз. Эми силерге биз ишене эле келатабыз, колдой эле баратабыз, колдоп баратабыз, коргой эле баратабыз. Бирок биз байкушту колдогон киши жок болот. Рахмат колдооңуздарга. Эки маселеге жооп берип коеюн. Биринчиси, жанагы бюджеттин дефицити боюнча былтыркы жылы аткарылбаганды кошкондо 15 миллиардка чыгат деп атпайсызбы? Биз сиз каалагандай бюджетти алып келсек болот, дефицит кылбай элечи. Анда азыркы сиз айтып аткан мектеп, башка маселелерди биз пландабай эле коюшубуз керек да. Өзүңүз жакшы билесиз, жакшы тилек жарым ырыс деген. Жакшы тилек менен алдыга жылдырып бюджетти дефицит менен алып келип атабыз. Дефициттин жакшы жагы Кудай буюрса акча болуп калса ошолордун баары аткарылып кетсе деген тилек да. Сиздер менен биз жылдын ичинде 3 жолу бекер чогулуп аткан жокпуз да. Бул прогнозный болот да жылдын башында, жакшы билесиз. Мына азыр биз кийинки жылга эч ким ойлор эмес, көрөгөчү эмес. Примерно ушул иштерде болгондо ушундай болот деп, анан баягы тышкы, ички факторлордон зависит этип турган маселе чыкканда, анан биз кайра сиздер каникулга кетерде бир келип атабыз, поправка кылдырып, сентябрда келип атабыз, анан мына азыр октябрдын аягында кайра келип атабыз. Бул бюджет баарыбыздыкы, туурабы? Баарыбыздыкы. Анан мына ошону дефицит дегенде аткарылбай калды деген туура. Бирок анын причинасына карап көрөлү да, объективдүү, субъективдүү причинасы. Объективдүү причинасы болсо, аны карап көрүш керек. Эгерде субъективдүү болсо, кайсы бир человеческий фактор болуп, кайсы бир жетекчи аткарбай атса, сиз айткандай аны иштен бошотуш керек, же өзүнүн тиешелүү немесин алыш керек, жазасын. Мен кошулам ал боюнча. Ошон үчүн бюджеттин дефицитине туура мамиле кылсаңыздар деп суранамын. Биз колдон келишинче аракетти кылабыз. Анан баягы бүтпөй аткан мектептер боюнча айттыңыз, аны дагы бир сыра карайт. Анан 447 мектеп деп Махабат Эргешевна, 447 деп айттыңыз да. 403. 402. 403 мектеп. 403 мектепти мына жанагы сиз айткандай 500 миңден 1 миллион 2 миллиондон бере берип туруп, фундаментин чала баштап, катлабанын казып коюп жүргөн мектептерди мына биз ушул убакка алып келип туруп, мына 400дөн ашырып жибериппиз. Алардын баарын бүтүрүшкө туура келет. Ошон үчүн дефицит менен алып келип, тияктан бияктан источник болсо ушуларды көбөйтөлү деген ниет бар да. Былтыркы жылы өзүңүздөр билесиздер 100, жаңылбасам 156 объект, социалдык объект бүтүрүлдү. Былтыркы жылы. Бул эми былтыркы эле жылдын болгон жетишкендик эмес, ага чейинки жылдарда дагы пландап келген маселелер бар. Анан быйылкы жылы дагы ошол объекттерди киргизип биз бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Анан мурунку жылда аткарылбай калганды сиздер биз чогуу отуруп туруп мыйзамга поправка киргизип жылдын аягында ал дефицитти караганбыз. Анан кийинки жылга кошуп, алдагы мурунку жылдын бюджет дефицитин кошкондо 15 миллиард менен алып келип атасыңар, калп айтып атасыңар деген бир аз мындай туура эмес болуп калат да. Жылдын мына 20-жылдын бюджетине биз 9 миллиард 900 дефицит менен алып келип атабыз. Биз деле 20 миллиард киргизип туруп, сиздерге алтында мешайт этип, могул жерде бакылдап кетсек туура болмок. Кылсак болот, ал колдон келет. Бирок реалдуураак болсун деп биз дефицитти азайтып атабыз. Мурунку жылга түшүндүм. Мына дагы бир нерсени айтып коеюн, статистика. Бул сиздерге да керек. Мына эл менен көп жолугасыздар.
бюджетті алып қарайлы, ВВП-ны қарайлы. 2012 жылы ВВП 306 миллиард болған екен. Азыр 20 жылы біз 667 миллиард менен келіп отырмыз. 7 жылдың ішінде Кыргызстанда өнүгүү бар бекен, жоқ бекен ВВП-ны. Бюджетті қарайлы. 80 миллиардтың тегерегінде 12 жылы қабыл алған екенбіз. 80 миллиард тегерегінде. Азыр 173 миллиард менен келіп отырмыз. 7 жыл. Бұл біздікі емес. Мына сіздер 5 жылдан бері отырасыздар, сайрап отырсыздар, жаман көрініп отырсыздар. Бирок баарыбыз баягы айткандай эле чогулап иштеп, мына эгер жакшылап глубокий анализ кылып карай турган болсок, Кыргызстанда Кудайга шүгүр эле болуп баратат. Кичине сабыр кылалы, баары бүтөт, жакшы болот Кудай буйрса. Рахмат. Мен сабыр кылып айтып атам, бирок бюджет деген сөз бул кыргыздын бюджет деген сөздөн бүттүңүз ошактан окат жейбиз. Жегенде да кырмычыгын кырып туруп жейбиз. Бюджет деген андай болот. Бюджет деген орусча сөз. Эми карап, эми оңуз. Бирок сиз айтып атасыз, мектептердин баардыгы бүтүп атат депчи. Бирок министрлердин, премьер-министрлердин, төрагалардын айылындагы мектептер автоматтай тездик менен бүтүп, депутаты жок, министр жок айылдагы мектептер 7 жыл, 8 жылда бүтүп атпайбы? Ошону теңинен карагыла деп атам. Анан кийин мындай айткан сөздү дагы моюндаш керек да. Сиздер пландык башкаруу кылганда, кландык башкаруу кылбай. Мен ошону айтып атам. Рахмат. Тең карайбыз буюрса.